Экраныңыздарды жақынырақ қолыңыздарга алыңыздар. Биз баштадык. Кыргыз жыттанган этно стилде. Мисалы цел жазам, 31 январь жазган экен. Банктын башчысы көрүп аткан болсоңуз идея. Аябай жыргалашып болсо керек деп ойлодум эле, үрчүп электе. Очки сүйүүчүлөр экранга андан да жакыныраак келиңиздер. Так алсаң болот мынакей. Лепс болуп калдым. Катталуучуларга ушул очкини белек кылгым келди. Барыңыздарга салам, урматтуу достор, кандайсыздар? Ардактуу Соло YouTube каналынын жалпы көрөрмандары, бүгүн биз сиздер менен биргеликте бир өзгөчө программага чакырышты. Программанын негизги максаты менин сумкамдын ичинде эмнелер бар, ошолорду бирден чыгарып ачыкка чыгыш керек экен. Сиздер менен бүгүн алгачкы берүүдө Кыргыз эстрада ырчысы Гүлназ Чыныбек кызы, хей, шаңды болчап коесуздар. Анда биз баштайлы. Мынтип айттым да, азыр тосуп алышканда эми бул мындай мактанган сыяктуу болуп калбайбы, же болбосо эми бири-бирибиздикин салыштырып, андай экен, мындай экен деген сыяктуу болуп калбайбы десем, жок дейт. Арасында өзүңүз каалаган инсайттарды айтып өтсөңүз болот дедиле. Демек, Кудай буйруса мактанганча жакшы нерсе жөнүндө да сөз кылабыз деп ойлойм. Анда кыздар, экраныңыздарды жакыныраак колуңуздарга алыңыздар. Биз баштадык. Биринчи кайсы жагынан баштайын? Мына кичинекей жактарынан баштайын. Бул жакта бул кичинекей чөнтөгүн мен көбүнчө мындай самый необходимый тез алынып салына турган нерселер үчүн колдоном. Машинанын ключу, болсо квартиранын ключу. Мен колум өтө кургак болгон үчүн крем для рук, рис менен, күрүч менен. Анан кийин оозго бальзам. Кстати, акчаларын кошуп айтып кетиңиз дедиле. Мен ошо цифрага кичине менде көйгөй бар. Анча эстеп кала албайм, бааларды эстеп кала албай калам. Өтө эстеп кала тургандай жагдайда алсам, же болбосо мындай кымбат алып койгон болсом эстеп калышым мүмкүн, а так орточо баалар эсимде калбайт. Ошон үчүн эстегендердин айтып кете берем. Бул болсо ошто квартирамдын ключу. Башталды. Там не бар экен? Ручка. Мен жанында постоянно ручка, кагаз жүрбөсө болбойт. Сөзсүз түрдө запас менен жүрүш керек. Тактада бир ручка бар, аз көрсөтөм. Столдун үстүнө коюп койром да. Так, бул жак бошоду. Мына эки чөнтөгүн өтө деле көп иштетпейм. Көбүнчө иштетилген салфеткалар болот го, мусор. Мусорду урутканга жер жок болсо, ошолорду салып коюшум мүмкүн, а так мындай постоянно иштетпейм. Мына арткы чөнтөгүн бирок иштетем. Ар бир сумкам арткы чөнтөгүн иштетем. Бул жакка болсо өзүм деле унутуп калам нелер салганда. Бул жакта ар бир сумкам арткы чөнтөгүндө сөзсүз түрдө чачым узун болгон үчүн чачка резинка жүрөт, на всякий случай депчи. Чачым жүрүп атса, жакпай калса, эме кылып коем, түйүп коем. Анан сөзсүз түрдө мен кесибиме байланыштуу флеш-карта жүрөт. Мунун ичинде менин чыгармачылыгымда бардык ырларым бар. Столдун бети толуп калды го. Эми негизги жакка өтсөк, сумканын ичинде сөзсүз түрдө ар бирибизде болгон телефон бар. Бул жерде эми телефон акыркы модель эмес, iPhone, бирок 14-чү. Себеби мен мындай жыл сайын бир нерсе колумдан атып көнүп калсам, ошого үйрөнүп калам да, анан кийин дароо алмаштыра албайм да. 10дон баштагам. 10, анан кийин 13 алган жокмун, 12. Андан кийин 12, 11 алган жокмун, 12. Андан кийин 13 албадым, 14 алгам. 15 алган жокмун, 16сы күн күтүп атам. Бул жерде ал суть важный эмес. Бул жерде мен мынакей, мына жөнүндө айткым келет да. Мен кыргыздын кызымын. Кыргыз каныбыз кыргыз, жаныбыз кыргыз дегендей. Атайын мен чет жакка кетип атканда чехолду алмаштыргам. Кыргыз жыттанган этно стилде. Мынакей, I love Кыргызстан. Ушундай ойма чимелерди көрүп, кыргыз экениме сыймыктанып жүргүм келет. Телефонун ичинде нелер бар экен, кимдер менен жазышканын көрсөтпөй эле коеюн. 4G камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү.
Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнөн акысыз есим. Барына чексиз. Так, дальше. Жана жогоруда айткандай сөзсүз түрдө бул көк блокноттун жанында жүрүш керек. Бул күнүмдүк блокнотум. Үйдө мен блокнот сүйүүчүлөрдүн катарындамын. Кстати, мага эмне белек берсем деп атсаңыздар, сонун блокнот берсеңиздер ала берем. Сүйүнгөн боюнча. Анткени жазганды жакшы көрөм. 5 жылдык план, 1 жылдык план, ай сайын бөлүнгөн план, бир жумушту аткарайын деп аткандагы план, кээде күн сайын эмес, бирок күнүмдүк планды дагы жазып турам. Анан кийин жаңы нерселерди изучать эткенде, үйдө отуруп алып жаңы осознаниелер келет го, иш кылып атканда, машинада жүргөндө өзүмө жаккан, мен үчүн авторитет дүйнө жүзүндөгү адамдардын интервьюларын угуп жүрөм. Жумуш кылып атканда да ошолорду угуп берем. Анан кийин жаңы ой келсе, өзүмө ошонун баардыгын ушул жака жазып турам. Анан жаңы окууларга барганда, мисалы психолог менен иштегенде тапшырмаларды ушуга аткарам, финансовый тренер менен иштеп атам 1 жылдан бери. Андагы тапшырмаларымды бул жака жазып аткарам. Анан мисалы жаңы өзүмө эскертүүлөрдү иш кылса ошолорду жазып турам. Анан сиздерге дагы кеңеш берем. Эмне үчүн жазыш керек? Ким жазат жана жазбайт? Комментарийге жазып кетсеңиздер болот. Эмне үчүн мага жазган ыңгайлуу? Анткени биздин башыбыздын ичинде толтура информация жүрө берет да. Анан ошолорду порядкалап ишке ашырыш жардам берет. Ошо менин ичи порядкаланат дагы, эч нерсени унутпайсың да. Ошо. Мисалы цель жазам, 31 январда жазган экен. Встреча, ким менен встреча кылам, эмнени реклама кылыш керек, оштон кийимдерди берип жиберем дейт. Рекламайка, дүкөн, тымак, ресница жасатам, короче, ушундай. Пландардын баарын жазып турам. Бул жөнүндө да шашпай кийинчерээк философиясы чоң жазганды айтып берем. Так, анан албетте кошелек. Кошелегим кожаный. Мактанганды унутуп калдым го. Эми үчүн көрсөтпөй эле кое берейин, бирок ичинде мындай айткым келе турган нерселерди эле айтайын. Саякаттап өзүм барган, иштеткен жерден, ошол жерден бирден купюрасын, акчасын эстелик алып коем дагы, ошолорду сумкама, кошелегиме салып жүрөм. Бул болсо неменин Дубайдын акчасы. Мынакей. Дирхам, Дубайдын акчасы. Канча экен биздин сомго которгонун унутуп калдым. Бунун жакканы чындай. Кармасаң клёнкада эле экен да. Аман, биздин акчалардан мыкчып койсоң эме болуп калат го, же болбосо сууга салып койсоң, бул кайра эле ушуну мыкчысаң деле, сууга салсаң деле эч нерсе болбойт экен, акчасы бузулбайт экен. Ошонусу жакты, бизде акчаларыбызды ушундай кылышыбыз керек экен. Анан так. Бул болсо Египетке барганда калып калган 5 фунт. Аларда фунт экен акчасынын эмеси. Буну дагы ошо эстеликке ошол жактан воспоминание, анан кийин ушинтип билбейм, мурдатан эле негизи кимден кайсыл өлкөнүн акчасын көрсөм ошолорду коллекциялаганды жакшы көрөм да. Андай коллекциям дагы бар отдельно үйдө. А булар болсо именно мен барган өлкөлөрдүн акчалары. Анан жакында эле Шри-Ланка барып келбедик беле, ал жактан болсо кайтып атканда кошелегимди жоготуп жүрүп, эстеликке алып койгон купюрам дагы жок, рупи экен алардын акчасы, и ичинде бир $250 айдай жоголуп кетти. Арманым кошо айтсам боло береби. Так, эмне дагы? Кудай буйруса, жакында спортко катуу киришем деп 1 жылдык абонемент алып койдум. Ошол бар, анан калгандары ошо майда чүйдүү акчалар. Так, дальше кетерейин. Бул экинчи отделде болсо, эми кандай болсо деле баары айымбызда, айымдарга тиешелүү нерселер. Кайсы бирден баштасам? Бул болсо, азыр мынакей жаз келди, жайда, күздө негизи эле бизде Кыргызстанда көбүнчө эле күн тийип турат го. Күндүн түз тийгени биздин бетибизге, терибизге, колдорубузга, иш кылса ошо ачык жерлерибизге зыянын тийгизбеш үчүн колдонуучу 50+ SPF крем, сангель гиалуроновая кислотасы менен кошо, корейская фирма, атын деле билбейм, белек кылышкан, косметологум белек кылган. Андан кийин дальше
кайра эле жана айтпадымбы, крем для рук, Нивеяны билесиздер бардыңыздар эле. Бул багындай экстренный чоң жер, мисалы встречада отурганда мону алып чыгып койсоң кичине ниетичный көрүнүп калат да. Бирок бул жырныйраак, жакшыраак мындаштырат. Муну ошон үчүн салып коем. Буну баягы кафенияда чай ичип отурганда деле колуң баягы бир сыйра барып жууп келгенде кургап калат да, ошондон мынтип столдун астынан чыгарып туруп акырын кылып койсоңчу билинбей калат. Ошентип көрсөтүп берейин. Мынтип туруп ачам дагы столдун астына колумду мынтем дагы. Анан жаап туруп мынтип койсоң тез эле сиңип кетет, аны билинбей калат. Бирок колуң эме боюнча, мындашкан боюнча жашына болуп кайрап отуруп тамак жей бересиң. Ошон үчүн экөө жүрөт. Бул көбүнчө машинада да жүрөт эле, салып койдум жана көбүрөөк нерсе чыгарайын деп. Дальше бул болсо кушон. Азыр мода болуп атпайбы? Пудра менен тональный крем 2 в 1 да. Мындай бул жакта койгучу менен, бул баягы экстренный случайлерге, ошо бир встречага барганда, бир нерсе болгондо, айрыкча ачык тагып жүргөндө, стерде да болобу, жерге эме түшүп калат го, изи. Тоналка койгондо же пудра койгондо ошо жерге изи сразу жаштырыш үчүн аны ачам дагы. Мына жакта ачса ичинен андай чыгат. Мынтип турган сразу мына жерлерди чик-чик деп жаап коем. Ошондой кушондой көпчүлүгүңүздөр эле колдонтаса, азыр тренд болуп атат го. Мен көп деле колдонбойм, бирок ошондой экстренный случайлерге колдонуп коем. Бул болсо Dolce & Gabbana трендтер эме брендтерди айтып кое берейин. Бул коррекция лица. Бетти, азыр мына жеримде кызыл болуп көрүнүп атабы сиздерге? Ушул жерге ушуну койдум. Бунун примерно баасын айтып атышат, бирок мен баасын чындап эле билбейм. Бирок эмне экенин мен Москвада жакында эле концертке барып келгенде ошол жакта мен күйөрманым белек кылдым. Аны дагы, ушуну дагы бир чоң бир сумочканын ичинде көп нерсе белек кылган. Анан ошонун бардыгын мага ылайыктуу подбор кылып белек кылган экен, ошону колдонуп атам. Анан дальше бул болсо оозго кое турган клубнушка. Бунун багына эффектиси бар. Ким оозун ботокс кылдыргысы келбесе, бирок мынтип көрүнгүсү келсе, ошондой эффектиси бар. Койгондо зз деп чыгат, анан кийин шишийт, анан оозуңар чоңураак болуп көрүнүп калат. Ушуну колдонсоңуздар болот. Так, дальше бул болсо сон нерсе ушу жагат. Мында Египеттен алгам. Мына бир ачканда бул духин кызматын аткарат да, аромат, бирок маслинный. Ичи сууга окшоп көрүнүп атпайбы? Ушул маслинный да. Если кийимге тамчылап калса, майга окшоп изи калып калат. Кийимге тамчылатпаш керек. Муну алып туруп эле мына колго коем да, 1 минут коем, анан кааласам мына жакка мынтип туруп мындай кылып койсом, бул мага жаккан, өзүмө жаккан аромат тандап алгам. Арзан эле алган болчумун. $10 алгам. Ошондо бизге азыр 89 болуп калады. Ал кезде 80ден болчу, 800 сом экен деп ойлогом да, эсептегем. Бирок жыт аябай стойкий экен. Анан көпкө чейин чыдайт экен да, анан бул багы киргенде эле бур деп жыттанып кетет го. Андай эмес да. Мага мисалы бир таксиге чыксам, же мындай закрытый помещениянын ичинде бир адамдын духиси аябай жыттанса, кээде мага жакпаган жыт болсо башым ооруп кетет, көңүлүм айланып кетет. Ошондой бир адамдардын мындай пространствосуна кирип кетпеш үчүн, бирок өзүңө приятный болуп жүрөш, мынтип кыймылдаганына жыттанып кетет го. Ошондой эле жыттана турган маслинный. Анан эгерде кимде ким Египетке бара турган болсо, сөзсүз түрдө өзүңүзгө жаккан жытты тандап алсаңыздар, өкүнбөй турган нерсе экен. 800 сом арзан экен, эч канча деле жыт бербесе керек, бирок жанагылардын көңүлү үчүн алып кое берейинчи деп алып койгон элем. Анан ал жакта аябай заряжать эте беришет. Мисалы, мына $20 деген болчу. Мен алардын психологиясын түшүнүп калып, содалашып $10 алгам. Содалашсаңар сөзсүз эке-эсе түшүндүрүшөт баасын. Бул жакта сиздерге тааныш эмес нерсе болушу мүмкүн. Бул мен ден соолугума байланыштуу, ар дайым колдонуп келаткан, мен стористерим көргөндөр көрүп эле жүрөсүздөр буга чейин. Бул жакта йод, магний, анан кийин кальций. Обычно же таблеткасын ичебиз, витаминдерди, же болсо ар ким ар кандай колдонот го. Мен ушундай жидкий немесин түрүн колдоном. Будан болсо күндө эртең менен, анан кечинде иши тамактанганда, тамактын астында биз разница тамчылатып, будан 5, ар биринен 5тен тамчы тамчылатып, анан кийин сууга кошуп ичип алам. Бул болсо мен сергек жүргөнүмө, энергиялуу жүргөнүмө, эми бизики нормада эмес да биздин жумуш. Же уйкудан каласың, уйкуң бузулат, же тамактанганда өз убагында тамактанбайсың. Анан кийин баягы стресс
стрессовый эмелер болот го, моменттер, допустим, бир жакка кечигесиң, ойлогонуңдай болбой калат, күндө ар жакка барып ырдаганда кечигип аткан акы жагат болосуң. Мындай спокойный жашоо эмес да. Иши кылчу мен аябай жыргал жашоо болсо керек деп ойлодум эле, үрчүп электе. Ой, ушурчуларга эле жыргал. Сонун кийинип алып, жасанып алышып, оңой акча табышат деп ойлойт элем мен деле сиздерге эле окшопчу. Андай деле эмес экен, вообще андай эмес экен. Кудайга шүгүр эми ар бир жашоонун, ар бир жумуштун өзүнүн түйшүгү бар, анын рахаты бар дейт го. Сөзсүз түрдө рахаты дагы бар, түйшүгү дагы ошого эле жараша болот экен. Ал жөнүндө да айта берсең аябай сөз көп. Ошон үчүн мен ушундай нерселер менен өзүмдүн ден соолугуму поддерживать этип турбасам, мындай башкача бир өзгөрүүлөр болуп кеткен сатат. Так, дальше. Наушники. Сөзсүз түрдө. Анан бунучу зарядтап туруш керек, билесиздер да, анан кээде зарядтан унутуп калам. Ошого тадам! Зарядтабай турганда наушниктер сөзсүз жандуу болот. Перелеттер көп болот, машина дейин да. Самолетто кетип атканда дагы ошондой баягындай нерселерди угуп кеткенди жакшы көрөм. Эки жумушум болот, либо жаңыр жаздырып атсам, ошону сиңирейин деп угуп кетем. Же болбосо ошо подкасттарды угуп кетем, өзүмө жаккан. Скачивать этип алам да, биринчи ал жакта тарттагат го. Же болбосо кино көрүп кетем, ушундай. Иши кылып, ошон үчүн сөзсүз постоянно неме жүрүш керек. Саатын негизи тагып алышым керек эле, кече эле келбедим боштон. Ошого калтырып коюптум, зарядный өчүп калды. Apple Watch. Бунун баасы $400 тегереги, мен билишимче. Бирок мындагы белек алгам. Баарын эле белек алдым го. Так. Бунун жакшы жагы күндө ыңгайсыз жагы, күндө зарядташ керек экен. Жоктон 2 күндө бир зарядтап турушуң керек экен. Ыңгайлуу жагы болсо, буга туташтырып коюп, телефон алыста жүрсө деле звонок келсе, бул жактан сүйлөшө берсең болот. Анан кийин эң мага жаккан жагы, баягы күндө канча шаг жасадың. Бул эскертип турат. Тренер да өзүнчө эле. Давай, делай, эми баягы кольцолор чыгат го, мындай колдонгондор билет. Ошо канча шаг жасадың, упражнение кыймылың достаточно болдубу, ошолор жөнүндө кабар берип турат. Ошонусу мага жакты. Болсо колум бойт эле, мен беркин эле зарядтабай турган саат колдонот элем. Так, ошо. Бул күнүмдүк колдонгон нерселерим, көтөрүп жүргөн нерселерим ушулар көбүнчө. Сумка болсо, эң көбүрөөк көтөргөн сумкам ушул. Себеби любой нерсеге жараша берет. Ырчылардын сумкасына окшошту койму? Аны өзүм жактырып, немеден Ошто бир магазиндердин бирөөсүнөн алгам. Точный баасын унутуп калдым. Өтө кымбат эмес, өтө арзан эмес, бир 5000ге чейин болчу. Эсимде жок. Бир 3,5 болушу мүмкүн. Саткандар өздөрү көрүп калса билет болуш керек, бирок өтө деле кымбат эмес. Анан жакындан бери жанагындай болуп баштадым. Азырынча ачыгын айтканда баягы брендовый сумкалар бар го, блин, алар вообще $5000, 500 000 сом дегенчи багымда кичинекей сумка, ошонундай барлык нерсе биздин мээбиздин ичинде экенин билем да. Ошону уруксат берейин десем, вообще уруксат бере албайт. Бир брендовый хотя бы сумка алып коюу, эмне болуптур, $5000, $10,000 чейинкенде ал сумканы анан кийин кечке сактап жүрөмбү. Короче, азырынча ал этапка келе элекмин. Если ала турган болуп калсам, сөзсүз түрдө айтам. Сумкаларым, мен өзүм колдонгон сумкаларымдын баасы эң кымбаты бир $200-300 болушу мүмкүн. Анан атак нак таза брендовый беркиндей 1 миллион, жарым миллион сом деген сумкаларга азырынча уруксат бере элекмин. Ошо. Так. Анан кийин бул жакта кыздар мени ушул программага чакырышканда айтышты, сумкаңыздан, күнүмдүк колдонгон сумкаңыздан сырткары дагы өзүңүзгө жаккан буюмдарыңызды, балким аксессуарларыңыздан ала келсеңиз болот деп айтышты эле. Анан ойлонуп, өзүмдөй өтө деле айымдарга окшоп баягы алтындарды кууп, кийимдерди кууп, ошондой качество анча жок да. Бир-эки комплектин болушу мүмкүн алтын, ошо. Анан чындап өзүм арнап алгандардан. Анан бирок баягы улам жаңысы чыкканда, улам модасы чыкканда ошону кууп алган, либо возрастка жете элекмин, либо өзүм негизи кызыгуум жокпу, ушундай сыяктуу.
Бирок мен өзүм жакшы көрүп мынтип өзүмөн отказ кылбай чогулткан нерселерим бар. Алар болсо очкилер. Дагы эле мен өзүм подписчиктерим билесиздер. Мынакей ошон үчүн мен очкилеримен бир 3/1 бөлүгүн алып келдим азыр. Анда азыр мына жерде жыйнап, анан очкилерди чыгаралы. Азыр айтып берем, шашпай. Анда эмесе очки сүйүүчүлөр, экранга андан да жакыныраак келиңиздер. Биз болсо очки жөнүндө баштайбыз. Биринчи мынакей менин башымдагы бул Альберто Кассиано деген фирманын очкиси. Очкилердин баасын өтө жакшы билем, анткени жакшы көргөн үчүн. Сонун экен. Мына жакындан караса бул жерде бир аз леопардовый оттенок. Леопардовый оттенок азыр учурдун азыркы моменттин тренди болуп атат. Буну болсо, мунун баасы 9000 сом. Пасойский. Ошто бир бренд очки деген магазинден алгам. Бул фирманын 3 очкиси бар. Экөө азыр үйдө калды. Анан бул жакта толтур очки алып келдим азыр. Очкилер жөнүндө с удовольствием айтам. Кстати, азыр көрүп аткан адамдардын арасында кыздар, айымдар, мага очки жарашпайт, же очки тандай албайм, жарашпайт деп очки такпай жүргөндөр болушу мүмкүн да. Вообще адашасыңар. Мен дагы мурда очки жарашпайт деп ойлойт болчумун. Анан кийин бул жактан кол көтөрүп атат, мен ошентип ойлойм деп. Менчи мына кыргызча мына жака коюп тура берейин, Скулы деп коет го, мына жерлерибиз турбайбы? Ушул кыргыздардын айымдарында көбүбүздө кездешет да, скулы. Анан биз бирөөлөрдүн үйдө, мисалы кичинекейибизде эжебиздин, же тайжебиздин, же апабыздын очкисин тагып көрүп эле жарашпайт экен деп ошончо очкиден көңүлүбүз калып калат экен. Көрсө таптакыр андай эмес экен. Ар бир бетке индивидуально жараша турган очкилердин формасы болот экен. Аны мен качан түшүндүм? Мен мындан канчайдыр жыл мурун Екатеринбургда очки сатып иштеп калып атпаймынбы? Мындай эле жөн эле көчөгө эле тизип алып сатышат го азыр базарда. Жолдордочу ошол сыяктуу бир местен алып, анан ошентип иштеп калып, анда деле мен ойлобойт элем. Анан баягы адамдарды эми сатыш керек да, баягы ойлонушуң керек, сатыш керек, иши акча кылыш керек. Анан кийин изилдеп баштадым да, кандай бетке адамдар келгенде ар очкини тагып, башында ар очкини тактырып көрө берет элем, жарашканы чыкканга чейинчи, өздөрү тандаганга чейин. Анан ошолордун бетин көрүп атып, кандай бетке кандай очки жарашат экенин түшүнүп калдым. Анан ошолорду көрүп, меникине окшош беттер келгенде кандай очкилерди тагып көрсө жарашат атат. Ошолорду көрүп, даже ар сага жаккан форма болот го, мисалы. Мына формадагы аябай канча жылдан бери мода болуп атат. Биринчи мына жерлерде мындай камень, темир бар болуп чыккан, билесиздер, мына эки жагында бар болчу. Ошондон бери мода болуп келатат, көп эле болуп калды. Мисалы, ушунун дагы кичинекейи бар, чоңу бар. Анан мындайынча караганда мына жагы бир аз ийилип кеткен, түп-түзү бар. Ушуларга да карап тандаса болот экен да. Ар бирибиздин бетибизге ылайыктуусу болот экен. Биз мына жерибизге тийип калса эле, мурунга отурбай эле мына жака тийип калса эле, мага очки жарашпайт деп ойлоп ошончо мээнет кылбай өткөнбүз. Очки тандайын десеңер мага келгиле. Андай эмесе баштайлы. Очки аябай көп. Эмеде дагы машинада жок дегенде 2-3 очки постоянно жүрөт. Оштогу үйдө дагы 5-6 очки сөзсүз жүрөт. Бишкекте үйдө дагы бир 10 тегерегенде 15 болушу мүмкүн очкилер жүрөт. Өзүмө жаккан эмеде, стилде, кийингенде алмаштырып такканды жакшы көрөм. Бул дагы мына экөөнү бир эле жерден алгам. Бул мына кымбатыраак болуп атпайбы? Бул арзаныраак эле. Бул 1,5 2 миң сом болушу мүмкүн. Мынакей 2 жыл болуп калды мондай цептери менен мода болуп атат. Буну прям күнүмдүккө такпайбыз, мынакей. Буну багындай өзүнчө модный болгон келген моменттер болот го. Ошондой съемкаларга, эмелерге жакшы чыгат, бир эксклюзивный күнүмдүк эмеге эмес да, жашоого эмес бирок. Күнүмдүк жашоого мына окшогон практичный. Анан мунун подушкалары турбайбы? Мынакей. Ушулар башка койгонго неудобный да. Эгер сиздер мына будук катары дагы, мына очки катары да тандайм десеңиздер, анда мына жагында мына подушкалары мындай өзүндө эле болот. Отдельный болбойт. Ушундай тандасаңыздар, эки кызматты тең аткара берет. Очки деле боло берет, повседневныйга ушундай. Анан мындай разнообразияга мондай тандасаңыздар болот. Кийинкиде кайсы бар экен? Муну азыр акырында айтып берем. Бул дагы күнүмдүк классический очкилеримдин бири. Мынакей бунун формасы. Мисалы, мондай очки да таккым келет болчу да, бирок мага жарашпайт деп ойлочумун. Анан жарашканын издеп жүрүп таап алдым. Жарашабы экен? Бул классика. Кандай кийинсем ошого жараша иши кылып тагып кете берем.
Bunun baасы канча калды эмне? Муну Бишкектен алгам. Polaroid бул. Polaroid ба күндөн жакшы коргой турган. Баасын унутуп калдым, бирок өтө деле кымбат эмес. 1,5 миң, 2 миңдин тегереги болушу мүмкүн максимум. Бул болсо Dior'дуку, баасын билбейм. Фирменный очкилердин бири. Буну кадагы көрмандарым белек кылган. Муну өзүм деле мондагы таксаң болот, көбүнчө классикага. Анан эң көп мен көбүнчө кепка менен сон жаша турган очки, кепка менен тагам. Дальше, пустой го. Ачып койдум да. Бул болсо, бул дагы мен формама жакшы жарашат. Бетим формасына чоң. Бул болсо жанагы мисалы азыркыга окшош погода. Күн өтө деле тийбей эле турат, бирок ачык таккың келе берет го. Азыр мисалы мындай жөнөкөй караган менен мындай караганда жарык эле көрсөтөт да, булар точно күндөн коргой турган темный кылып көрсөтөт. Бул болсо жарык эле көрсөтөт. И буну мындай стилге өзүңчө ачык таккың келген моменттерге тагып койсоң болот. Күндөн деле коргойт, бирок проценти аз алардан. Дальше анан ар бир эменин ичинде мондай очки тазалагыч менен бар. И бул дагы мынага окшош. Бул дагы мындай кайсарский очки. Мындай өзүнчө стильный болуп, бир необычный кийинип, анан бир жакшы съемка кылып, же фотосессия кылгың келген моментте тагып алсаң болот. Мынакей лепс болуп калдым. Муну дагы бул экөөнү жакында эле алдым. Ошо тоже бренд очки Ош деген. Рахмат. Дайыма мен калган очкилерди алып келип беришет. Если булар кыркып койбосо чыгат. Так, болду. Очкилер күнүмдүк колдонгондо көбүнчө мен мынага окшошторду колдоном, жогоруда айткандай. Бирок муну да жакшы көрөм. Муну да азыр учурда көп колдонуп аткан учурум, себеби жанагы кепка кийгенде азыр айтаман. Ноно көбүнчө ошо кепка кийип жүргөн үчүн спортивный көбүрөөк жүрөм да, учуп атканба, ошондой моментте, ошол моменттерде ушинтип атам. Анан муну эмнеге акыркыга калтырып койдум? Ушул жерден баштап внимательно угуңуздар деп. Ами бул эмеске. Мынакей. Мунун ичинде мондой очки бар. Бул дагы азыр тагып көрсөтөйүн, биринчи. Jimmy Choo фирмасы. Мындай очки. Бул мындай помещениянын ичинде деле тагып жүрө берсең боло берет. Мынакей анткени көзүң көрүнүп турат, сырт жакшы эле көрүнүп турат. Күн жокто деле тагып жүрө берсең болот. Бул мындай стиль үчүн. Күн барда деле калаганын тагып жүрө берсең болот. Муну болсо Египетте алгам. Көп деле таккан жокмун, бирок таккан учурларым деле болду. Анан кийин ушунча очки көтөрүп келгендигине жараша, көздүн акысы деп коет го. Сиздер көрүп аткан үчүн катталуучуларга ушул очкини белек кылгым келди. Ушул жерде бир шаңдык болчок коесуздер. Анан муну утуп алыш үчүн шартын эмне кылыш керек? Жөн эле ушу комментарийге эмне үчүн сиз ушул очкини уткуңуз келип жатат. Ошондо эле себебин жазып коюңуз, анан кийин канча убакыт берели. В общем, бир жума ушул выпуск чыккандан кийин эмне үчүн сиз ушул очкини уткуңуз келип атат? Себебин жазсаңыз, анан эң көп лайк алган комментарийдин ээсине мына ушул көз айнекти белекке беребиз. Сон ойлоп таптымбы? Мынакей. Мен азыр ушул Соло YouTube каналынын бул жактагы өкүлдөрүнө таштап кетем, калтырып кетем, чехолу менен. Ичине азыр тряпочкасын да салып коем. Анан булар сөзсүз түрдө жыйынтыкты чыгарышат, мага айтышат. Анан мен жеңүүчүнү сториске чыгарып коем. Анан келип белегиңиздерди алып кетсеңиздер болот. Сунушуңуздарды, пикириңиздерди жазсаңыздар болот. Кубанычта болобуз. Сиздер менен биргеликте ошо алдыдагы убакыт бою Гүлназ Чыныбек кызы болду. Кайрадан ушундай жакшы кызыктуу программалардан көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар, кыздар, эки сүйлөшө турган сөз көп. Дагы сүйлөшөбүз буюрса.